Айдар Абдижалилов, жана Каныкей, силердин историяларды кийинирээк калтырып турайын. Так как топко комментарийлер көп, топко чыгып мага жазып атышат өзүнүн историяларын. Азыр башка адамдардын историясы болуп турат. Пока перерыв может быть, но материал уже даяр, 2 видео уже даяр. Посмотрим на ваше поведение дегендей. Возможно, эртең, возможно, бүгүн болот жаңы видеолор силер жөнүндө. Силердин түшүнбөгөн жериңер, мен айтып атамын, үйдө алдымда жашап, ошол жерде туруп, брачный ночтун эртеси күнү телефондон чалып алып, ажа деп үйрөткөн атасы менен апасы бул кызга туура нерсе үйрөтпөптүр эле. Буну зорго бунун башын аркатын ажыратып кичине сүйлөшүп атсам, көрсө барып бул кылыктары постоянно преступление тянет экен да. Банкка ишке кирип алып, бир косметический набор бир нерселерди алып алыптыр карызга. Анан аракы барып туруп шакектердин залогко берип коюп, ошол сөйкө шакектерди, алтын шакектердин билбейм эмне дагы бир нерсеге магазинге тыгылып алыптыр. Мен барган чейин ыйлап истерика кылып ала албайт деп, анан ол кызга, магазиндеги кызга чалып, азыр бербесеңер мен кетип атам силерге, заявление жазып силерден деп. Кандай акыңар бар бул? Жөн эле залогко алып алгансыңар. Эмне үчүн алдыңар? Чек бербейсиңер беле деп, анан ошентип чалсам акыры берди. Бунун жоруктары көп, бунун бардык жерде мен ажыратып эле жүрөмүн. Айтпай келдим, мен да эч нерсени айтпай эле келдим. Ошого чейинчи жашырып эле келдим. Үйдөгү нерсени эмне көчөгө чыгарат элек? Бербей беле деп түшүнүпмүн. Бул көкме болсо бардык жерде анаке, кайненем отурду, анан кайненем турду, анан бөлөлөр келе турган болду, анан билбей турган болду. Анан кийин акыл андай деди, акыл мындай деди. Бүгүн акыл отурду, бүгүн ишке барды, бүгүн ишке барбады. Мен молодец, мен ишке бардым. Пол жууп, уборка кылып атсам, горничная кылып, кайрадан повторно жууду, потому что мен жууй албайм, колуман эч нерсе келбейт дебестен. Только мен түшүнбөй атам, үйдөгү нерселердин бардыгы болот үйдөчү. Любой нерсе болот үйдө. Неге бардыгы көчөдө чыгыш керек? Бардыгын үйдө эле болот. Неге бардыгын өзү чечпейсиңер деп атасы айтпайды. Атасы менен апасынын кылыгы ушу экен, бардык жерге киришип, өздөрү азыр жөн койсоң, мени дагы управлять өткүсү бар, жөн элечи. Айтты айылда бул кандай киши экен, айтып атышат, эми баары бир түшүнбөйт экен. Так что кызыңа алып кеткин тез развод кылып туруп. Сенин кылган кылыгың ушулчу. Өзүнчө кечке чалбасын. Токтотсун чалганды, кетпеби, жоголсун.